Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялар менен тааныштырып, Ынтымак телеканалында кабарлар. Студияда мен Айжамал Жобай кызы, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Бишкек багыты боюнча 5 авиакаттамы убактылуу токтотулду. Сулайман Тоону ЮНЕСКОнун тизмесинен чыгаруу боюнча эскертме келди. Бул жагдайга эмне түрткү болду? Өлкө башчы Айсолу Тыныбековага 3 бөлмөлүү батир белек кылды. АКШ президентине импичмент жарыяланышы мүмкүн. Бүгүн Ош эл аралык аэропортунда Air Manas авиакомпаниясынын Бишкек багыты боюнча каттамдары учкан жок. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат катчысы Алия Курбанова билдирди. Ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бул маалыматтын маанилүү экенин белгилеп, бардык маселелер боюнча ишкананын жетекчилигине кайрылуу керектигин билдирген. Ал арада авиакомпаниянын жетекчилиги биздин коңгурообузга азырынча эч кандай маалымат айта албастыгын билдирип, жооп кайтарды. Маалыматтарга караганда Ошко келип конгон учак техникалык себептерден улам кайра уча албай калган. Учурда техниктер оңдоо иштерин жүргүзүп жатышат. Авиакаттам качан калыбына келери азырынча белгисиз. Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплекси ЮНЕСКонун маданий мурастар тизмесинен чыгарылышы мүмкүн. Бул тууралуу президенттик аппараттын ЮНЕСКо иштери боюнча катчысы Сабира Солтонгелдиева эскертти. Сулайман Тоо ЮНЕСКонун тизмесине кошулганына 10 жылдын жүзү болду. Бирок ЮНЕСКонун негизги талаптары аткарылбагандыктан кайрадан ыйык тоо катары тизмеге киргенине карабастан чыгарылышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда алгачкылардан болуп дүйнөлүк мурастардын катарын толуктаган Сулайман Тоонун айланасындагы маселеге кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бул 2000-жылы негизделген Сулайман Тоодогу көргөзмө залы. Коло Таштоорунан тарта Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки табылган буюм тайымдарды туристтер ушул жерден гана көрүп кете алышат. Нан бышыруучу жаргылчак таштар, ошондой эле дан жанчуучу таштар, көбүнчөсү бул Ош турак жайынан мындай эмгек куралдары табылган, таштан жасалган орок таштар, мындай дыйканчылыкка жасалган буюмдар көп табылгандыктан, демек ошол мезгилдеги Ош шаарынын тургундары дыйканчылык менен алектенгендиги мына ушулардын далили катары эсептелинет. Оштун 3000 жылдыгына карата уюштурулган көргөзмө залы ошол убакыттан бери жаңылана элек. Тарыхый буюмдар башаламан жайгашып, иретке келтирүү зарылчылыгы бар. Ошондой эле реконструкциялоо менен эл аралык талаптарга жооп берерлик кылып, туристтерди тартуу жумуштары турат дейт жетекчилик. Бүткүл дүйнөлүк банктын эксперттери келип бул иштер боюнча, аткаруу боюнча өздөрүнүн тиешелүү изилдөө иштерин жүргүзүп жатат. Андан сырткары биздин ушу Сулайман Тоонун өзүнүн инфраструктурасын, жалпы курулуш иштерин бардыгын оңдоп түзөө иштери өтө көп. Анын бардыгын биз ушул Кудай буйрса өзүнчө бир кезеги менен азыр бардык тиешелүү бул мамлекеттик тиешелүү органдардын бардыгына сунуштар берилген. Ушул сунуштар Кудай буйрса өз кезеги менен аткарылышы керек. А эң негизгиси Тоонун айланасындагы курулуштарды көзөмөлдөө орчундуу маселелердин бири болуп турат. Себеби ага жакын имараттар 4 кабаттан ашык курулбасын деген ЮНЕСКонун талабы бар. Бирок жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөр 6-кабатка чейин жетип жатканы ЮНЕСКонун дүйнөлүк маданий мурастар тизмесинен четтетиши мүмкүн. Муну ЮНЕСКо иштери боюнча катчы Сабира Солтонгелдиева Сулайман Тоонун 70 жылдык мааракесине карата уюшулган жыйында билдирди. Бизде бирок ушундай көйгөйлүү ушундай 10 жылдык мааракеде бирок ушундай көйгөйлүү маселелер бар да, андан кийин бүт барыңарга кайрылып кетет элем. Эми канча кылымдан бери ушундай биздин ыйык жер тоо турат. Уже Ош менен белгилүү, ушул эле Сулайман Тоо менен ар бирибиздин биздин колубузда ошол тоону сактап калганга. Албетте ЮНЕСКога киребизби же ЮНЕСКодан чыгып кетебизби? Бул бизге кандай десем, биздин өзүбүздүн жүрөгүбүздө биз кыргыз жараны катары биз ушул тоо менен сыймыктанып, биз сактап калыш керекпиз. Маданият министрлиги мыйзамсыз курулуштарга буга чейин уруксат берилип калганын жана Сулайман Тоону ЮНЕСКонун курамында сактап калуу үчүн курулушчулар менен сүйлөшүүлөр болуп жатканын кабарлашат. Министрликтин жаңы ыйгарым укуктарына ылайык мындан ары курулушка уруксат бермейинче архитектура кызматы Тоонун айланасына курулуш жүргүзүүгө өз алдынча макулдук бере албайт экен. Бир топ компаниялар уруксат ала албай жүрөт. Себеби дегенде мурда архитектура эле берчи да. Кийин биз акыркы жылдары ошону күрөшүп атып ушундай киргиздик. Маданият министрлигинин ошо тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча бөлүмү тарабынан ал жерде археологиялык казуу жокпу,
мындай бир тарыхый жактан кандай мааниси бар ошонун баары эсепке алынып туруп берилет да. Сулайман Тоо быйыл дүйнөлүк баалуу мурастарга кошулганына 10 жылдын жүзү болду. Ушул убакытта туристтер агымы көбөйгөнү айтылат. Анткени туристтердин басымдуусун дүйнөлүк мураска кирген ЮНЕСКОнун баалуулуктары кызыктырарын талдоочулар баса белгилешет. Ошондуктан археологиялык комплекс тизмеден чыга турган болсо, туристтер азайып, өз кезегинде шаарга инвестиция тартуу артка кетиши ыктымал. Анан сөз тазалык маселеси, анан баягы тиешелүү шарттар, ушулардын баардыгын биз камсыздап ушул багытта тиешелүү бийлик органдары, ошол архитектуралык музей комплекстин кызматкерлери, анан эң негизгиси ошол шаардын тургундары тиешелүү мамиле жасашыбыз керек шаарга. Эгер андай болбосак, ал ЮНЕСКонун талаптары өтө оор. Алар эгер ошол коюлган талаптар аткарылбаса, тизмеден оңой эле чыгарып салышат. Ал бул Кыргызстан үчүн өтө чоң мындай терс натыйжа алып келет. ЮНЕСКонун талаптарын бузуу буга чейин Өзбекстандын Самарканд тарыхый шаарында да орун алган. Бирок эскертүү алгандан кийин калаада мыйзамсыз курулуштар жок кылынып, дүйнөлүк мурастар тизмесинде сакталып калганы айтылат. Эми Кыргызстандан алгачкылардан болуп, баалуу мурастарга кошулган Сулайман Тоонун тагдыры сүйлөшүүлөрдөн кийин анык болот. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасынын тургуну Орозбүбү Айдаралиева өгөй балдары үйдөн кууп чыкканын, 9 жылдан бери соттор адилеттүү чечим чыгарбай жатканын айтып, өлкө башчысына кайрылуу жасады. Ал 1997 жылы 4 балалуу кишиге баш кошуп, 1 уул, 1 кыздуу болгон. Тилекке каршы 2010 жылы жолдошу каза болуп калган. Андан бир нече күн өтпөй өгөй баласы балдары менен көчөгө чыгарып салган. Кийинчерээк мүлк тууралуу соттошуу жүрүп, сот үйдүн 75%-ын маркумдун уулуна, калган 25%-ын 2 балалуу жесир аялга берүү боюнча чечим чыгарган. Бирок турак жайды жолдошу экөө салган айткан жабырлануучу үйдүн 75%-ы ага таандык болушу керек экенин айтууда. Соттордун туура эмес чечим чыгарганын, чөнтөк сотко айланганын, сотко эч ким ишенбестигин Кыргызстан боюнча жакшы билет да бардыгы. Болбосо мага окшогон жетим жесирлерге ушу 9 жылдык соттун эшигинде айланып, кайта барып, ушунчалык ден соолукту кетирип, эч кимге деле мен ыра көрбөйм мындай нерсеничи. Ошон үчүн баягы акыйкаттык, чындык жок болгондугу үчүн мен жабырлануучу катары президентке, өкмөттүн мүчөлөрүнө жана кыргыз элиме кайрылууну туура чечтим. Ички иштер министрликтин басма сөз кызматы милиция кызматкерлери тарабынан укук бузуулар болсо, укуктарынан кыянаттык менен пайдаланган учурлар болсо, кайда кайрылуу керектигин айтып, телефон номерлерди таратты. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери бийликтин өкүлдөрү болуп туруп, айрымдары кызматтык ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланышып, укук бузууларды жана кылмыштарды жасаганга чейин барышат. Атайын биздин жарандар үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрликтин ички иликтөө кызматынын ишенин телефондорун маалымдайбыз. Милиция кызматкерлердин мыйзамсыз иш-аракеттери тууралуу кайрылсаңыздар болот деп жазылат маалыматта. Мыйзамсыз иш-аракеттер боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрликтин ички иликтөө кызматынын ишеним телефон номерларына 0704 999 918 999 917 397 жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрликтин нөөмөт бөлүгүнө 0312 66 23 31 номер аркылуу тез арада кабарлаңыз. Өлкөдө 652 мектепте ысык тамак берилбейт. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин бүгүнкү отурумунда билим берүү жана эли министринин орун басары Надира Жусупбекова депутат Талайбек Масабировдун суроосуна жооп берип жатып айтты. Министрдин орун басарынын билдиришинче, Кыргызстандагы 652 мектепте ысык тамак берилбейт. Ал мектептерде таттуу токоч менен чай берилет. Учурда парламентте мектеп окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылууга байланыштуу мыйзам долбоору талкууланып жатат. Кыргызстан боюнча 2000ден ашык мектеп бар. Билим берүү тармагын каржылоо жылдан жылга көбөйгөнү менен эл талап кылгандай абал оңолуп кеткен жок деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңеште билим берүү жана эли министри Каныбек Исаковдун ант берүү аземинде. Мамлекет башчысы Каныбек Исаковду коттуктап берген анттын зор маанисин сезе билип, эл жерибизге Кыргыз мамлекетине жан дили менен ак кызмат кылуусун каалады. Буга чейин билим берүү министрлигине сын пикирлер арбын айтылып келди. Билимдин сапатына, сабактардын көлөмүнүн көптүгүнө,
китеп басып чыгаруунун кемчиликтерине нааразычылыктар көп болду. Бул тармакка бөлүнгөн акча каражаттары жылдан жылга көбөйүп жатат. 1 октябрдан тартып мугалимдердин айлыгы 30%га көбөйдү. Бирок билим берүү тармагына каражат көбөйгөнү менен тилекке каршы эл талап кылгандай абал оңолуп кеткен жок. Бул министрликтин жетекчилигинин аракети адамдык фактордун абдан көп таасиринен болуп жатат. Ошондуктан жаңы министрдин жоопкерчилиги ага артылган жүк жана ишеним чоң деп баса белгилеп, министрге жоопкерчиликтүү ишинде ийгиликтерди каалады. Ошондой эле президент бүгүн аялдар күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова, анын машыктыруучусу Нурбек Изабеков, ата-энеси Болот Тыныбеков жана Гүлпар Тыныбекова менен жолугушту. Мамлекет башчысы Айсулуу Тыныбекованы Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатында аялдар күрөшү боюнча 1-орунду ээлеп, Кыргызстандын эгемендик жылдарында эң алгачкы дүйнө чемпиону болушу менен куттуктады. Сенин алтын медалың бул кыргыз спортунун, Кыргызстандын чоң ийгилиги. Баарыбыз абдан кубандык. Буга чейин Азия чемпионаттарында, Азия оюндарында жеңишке жетип, эми дүйнө чемпионатында алтын медалга ээ болдуң. Бул сенин жана машыктыруучуларыңдын көп жылдык талыкпаган эмгегинин үзүрү. Жеңишке жетүү абдан оор болгонун билебиз. Келерки Олимпиада оюндарында дагы ийгиликке жетишериңе ишенем деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Президент ошондой эле көп жылдан бери аялдар күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенип келген Нурбек Изабековго жана Айсулуу Тыныбекованын ата-энесине ыраазычылык билдирди. Айсулуу Тыныбекова президентке жалпы кыргыз элине колдоосу үчүн рахматын айтып, бул жеңиш өз өлкөсүнө, кыргызстандыктарга арнаганын айтты. Жолугушуунун соңунда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков аялдар күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбековага Бишкек шаарынан 3 бөлмөлүү батирдин сертификатын, машыктыруучусу Нурбек Изабековго акчалай сыйлык, ата-энеси Болот Тыныбеков жана Гүлпар Тыныбековага Кыргыз Республикасынын президентинин энчилүү сааттарын тапшырды. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстанда жарандарга берилген убактылуу айдоочулук көйлөктөн мөөнөтү узартылганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ушул жылдын 10-июнунан 1-октябрына чейинки мөөнөткө деп берилген көйлөктөр эми 31-декабрга чейин жарактуу деп эсептелет. Буга жаңы чыга турган айдоочулук көйлөктөрдүн бланктары келе элек экендиги себеп болгон. Көйлөктөрдүн мөөнөтүн узартыш үчүн жарандар тиешелүү мамлекеттик мекемелерге барышы талап кылынбайт. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук көйлөктөрдү алып келүү жана даярдоо боюнча бардык иштер аяктаганын, көйлөктөр ноябрдын ортосу менен бериле баштай турганын билдирди. Кыргызстанда 2011 жылдан тарта айдоочулук көйлөк менен автоунаанын техникалык паспортун даярдоочу бланктар менен камсыз кылуу укугуна Atlas Script деп аталган Кыргызстанда катталган компания ээ болгон. Бул компания 8 жыл ичинде 13 миллион еврога айдоочулук көйлөк жана 12 миллион еврога техникалык паспорт даярдаган. Эми мамлекеттик каттоо кызматы жаңы чыгарган жаткан айдоочулук көйлөктөрдүн наркы мурдага салыштырмалуу 10 эсеге чейин арзан болорун жарыялаган. Баткенде 3 мамлекеттин өзгөчө кырдаалдар министрликтери биргелешкен машыгуу өткөрдү. Бул иш-чара Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттери ортосунда 2018 жылдын 5-октябрында түзүлгөн келишимдин негизинде өткөрүлүүдө. Аталган мамлекеттер менен бирге табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга карата ыкчам чара көрүү, калкка ар тараптуу жардам көрсөтүү, ошондой эле тажрыйба алмашуу. Буга чейин ушундай машыгуу Тажикстанда 2016 жылы Кыргыз-Тажик мамлекеттери менен бирге өткөргөн. Бүгүнкү машыгуу тууралуу аймактагы кабарчыбыздын материалында. Баткен 2019 эл аралык иш-чарасынын ачылышы 24-сентябрда башталып, 2 күнгө созулду. Машыгууда каттуу жер титирөө катталып, кырсыктын кесепетин жоюуга Өзбекстан жана Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардамга келди. Атайын кызматтар өздөрүнө тапшырылган иштерин так аткарып, жардамга муктаж болгон жарандарга көмөк көрсөтүп жатты. Мероприятие по деблокированию извлекает пострадавших из автомобилей. Кырсык болгон аймакты үстүнөн караган теги учак келип, кайсыл жерде жардам керектигин бийиктиктен кабар берип жатты. Баары өз нугунда өткөрүлүп, катышуучулар мындай машыгуу биргелешип иштөөгө жакшы натыйжа берерин белгилешти. Бүгүнкү иш-чара 3 мамлекеттин ортосунда 2018 жылдын 5-октябрында түзүлгөн келишимдин негизинде өткөрүлүүдө. Биргелешкен машыгуунун негизги максаты бул 3 мамлекеттин ортосунда өзгөчө бул
чектешкен аймактарда катталган өзгөчө кырдаалдарды биргелешип аракет көрүү иш-чаралары аткарылат, ошондой эле окутуп үйрөтүлөт. Анан ошол эле убакта бул башка мамлекеттердин, Өзбекстандын, Тажикстан, Кыргызстандын биздин куткаруу бөлүмдөрү, куткаруу бөлүктөрү өз ара бул опыт алмашуу. Буга чейин мындай машыгуу Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда 2016-жылы өткөрүлгөн. Масштабтуу өзгөчө кырдаал кошуна өлкөдө каттала турган болсо, жанаша турган өлкөдөн көмөк көрсөтүлөт. Цель проведения учения – это готовность органов управления, сил и средств этих трех государств. Биздин бул машыгуунун багыты биргеликте даярдыктарды көрүү болуп саналат. Машыгуу биргеликте өлкөлөр ортосунда болуп жатканы жакшы натыйжа берет. Бул машыгуу үч өлкөнүн ортосунда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Буга чейин Тажикстанда Кыргызстан менен эки өлкө өткөргөн болчу. Киргизская республика и Республика Таджикистан. Буга чейин Тажикстан менен Кыргызстан биргеликте өткөргөн машыгууда мүчөлүшүктөр байкалган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Калыс Ахматовдун белгилешинче, бүгүнкү машыгууда ката кетирүүлөр болгонун айтты. Мындан кийин иш-чарада ошол кетирген мүчөлүшүктөрдү жоюу боюнча талкуу болоорун белгиледи. Чоң масштабта болгон эмес, 2 жыл мурун Тажикстанда болуп өткөн, анда дагы ушундай көп кемчиликтердин, көп мүчөлүштүгүнөн жакшы деңгээлде өтпөй калган. Анткени биздин өрөөндө Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын жери айкалышканына байланыштуу Өзбекстан келе албай калган. Бирок бүгүнкү машыгууда Өзбекстандагы, Тажикстандагы бул толук камдуу катышып берди. Баткен областында мындай чоң масштабтагы учение биринчи жолу болуп жатат. Мындан кийинки машыгуу Өзбекстанда өткөрүлүшү мүмкүн. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында качан, кайсыл жерде болору маалымдалат. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы 1 ноябрь Кыргыз милициясынын 95 жылдыгына карата студенттерге ачык эшиктер күнүн өткөрдү. Ага облус аймагындагы жогорку окуу жайларда юридикалык билим алып жаткан жаштар, милициянын ардагерлери чакырылып, ички иштер министрликтин көчүрмөнүн даярдыгы, атайын техника жана курал-жарактар көрсөтүлдү. Уюштуруучулар иш-чаранын максаты келечекте жарандарды ар тараптуу укуктук жактан коргой турган адистерди тарбиялоого салым кошуу экенин баса белгилешти. Мына жаңы мыйзамдар ишке кирген 2019 жылдын 1 январынан ушул жаңы мыйзам менен иштөө тартибин, өздүк курамдын бүгүнкү күндө иштөө тартиби, шарттары, ушул максаты, мындан бирден бир максаты ушул биздин жогорку окуу жайда юридикалык факультетте окуп жаткан студенттерди келечекте укук коргоо органдарында иштеп калса, көптөгөн бир маалыматтарды, бир жакшы багыттарды алуусу боюнча бул иш-чара өткөрүлүп жатат. Ош-Андижан каттамы ишке киришти. Эки элдин ынтымагы жана достугу үчүн эки тараптын сүйлөшүүлөрү жүргөн. Президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен ачылган каттам учурда алгачкы жүргүнчүлөрүн ташып баштады. Жалпы 10 маршрутка 3 маал каттамдарды жүргүзүшөт. Оштон Андижанга 20 мүнөттө бирден жүрүп турат. Ал эми жол акы азыркы учурда 100 сом деп бааланган. Бирок баа ченеми өзгөрүшү мүмкүн. Буга чейин Оштон Ташкентке каттамдар болгон. Жүргүнчүлөрдүн санына карап, жакын арада Ош-Фергана, Кызылкыя, Фергана каттамдары ишке кириши күтүлүүдө. Андан тышкары Баткен областынан Исфана, Бишкек транзит через Узбекистан, Баткен, Бишкек транзит менен ушундай каттамдар ачылат. Талас облусунун Манас-Ордо комплексине күн санап зыярат кылып келгендердин саны арбын. Анын ичинде Манас атанын күмбөзүн өзгөчө айырлап мамиле кылышат. Күмбөз 6-7 кылымдарга таандык. 1937-38 жылы толугу менен реконструкциядан өткөн. 1996 жылга чейин Манас коругу деп аталып келсе, 1996 жылы официалдуу түрдө Кыргыз улуттук Манас-Ордо комплекси деген статус берилген. Азыркы учурда 70ке жакын жумушчу топ эмгектенип келет. Манас-Ордо тууралуу Мимоза Жаныбек кызы сөз кылат. Кыргызстандын булуң бурчунан келген коноктор жана облустун алыскы аймактарынан келген жергиликтүү тургундар Манас атанын күмбөзүнө келип сөзсүз Куран багыштап өтүшөт. Жол карыты издеп келишип, зыярат кылып уюк туткан бул көрүнүш азырда салтка айланып уланууда. Күмбөз 1937-38 жылдары толугу менен калыбына келтирилген. Анын сыртынан арабча жазууларды кездештирүүгө болот. Жазуулар байлык бийлик бир гана Кудайга таандык деген түшүнүктү берет. Көптөгөн сөөктөр табылганда
Андан ары дагы терең 9 метр тереңдикке түшкөндө 2 метр 70 сантиметр 50-60 жаштагы баатырдын сөөгү табылган. Айкөл Манас атабыздын күмбөзүнүн жанында жайгашкан бул таш чакмак таш деп аталат. Бул жерге келген зыяратчылар мындай кылып колдорун жайып Манас атабызды эскеришет экен. Республиканын чегиндеги байыркы эстеликтердин ичинен эң эле кеңири таанылган белгилүүсү бул Манас бабабыздын күмбөзү. Дөлөнбай ажы да бул жерге таластын Манас районунан зыярат кылганы келген. Жашы 80ден ашып калса да жолдун узактыгы ага жолто болбойт. Бир гана тилеги элдин тынчтыгы жана биримдиги бекен болсо дейт. Биз кылымга арткан элбиз. Кыргыз дейт балам. Кудайым ыйман ырыологон гайыптуу ыйык зат болуп эсептелет. Жалпы барыңыздарга ыйман, ынтымак, ырыс, береке. Ынтымак болсо ырыс да болот, жашоо да болот. Жакшы ынтымакка келип, жакшынакай жашайлы. Амин. Чоңголой калбастан шол келсинде көпкөтөй ашында көп кызык көрсүндө ошол Кыргыздын улуттук сыймыгы 3000 жылдан ашык убакыттан бери басып өткөн тарыхый жолундагы руханий талгалардын, турмуштук тажрыйбасынын, башынан кечирген окуялар жөнүндөгү маалыматтардын орчундуларын бүт жогулткан баалуу казынанын милдетин аткарып келе жаткан улуу мурасы бул Манас эпосу. Манасчылар да бул кааданы унутта калтырбай атайын эпостон үзүндүлөрдү жаңыртып турушат. Кече дагы бир ырымдап койдук, себеби тиги жерде чек ара маселеси боюнча да кан төгүлүп кетти. Эми жакшылык болсун, ошо жөн эмес болуш керек. Аны эч ким ойлобой туруп, аягында бүткөндө ойлоп атабыз. Каныкей менен Манас атабыздын үйлөнүп, айтып атканыбыз да жөн эмес болуш керек. Бул элге ынтымак болсун, жакшылык болсун деп. Чоң аталарымдан бери, 7 атамдан бери Манасчы болчу экен. Атам да, байкем дагы Манасчы баары тең. Анан мен негизи жаттабайм такыр. Эми өзүнөн өзү ооздон чыгат экен бул Манас дегенчи. Эми көрүнөт дегенди дагы айта албайм. Ал түшүмдө эле көрүнөт. Мындай көрүнбөйт Манас айтып аткандачы. Бирок ооздон кадимкидей чыгат. Мындай жаттабайм да, китептен алып. Талас облусунун аймагында жайгашкан бул Карол чокуну айылдын аксакал аталары экинчи Мекке деп атап коюшат экен. Ал эми бул жерден облустун бардык аймактарын көрүүгө болот. Карол чоку Манас атанын дөбөсү деп аталат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мындай чокудан жетөө жайгашып, аны чоролор кайтарып турушкан. Азыркы учурда бул тоону да ыйык тутуп келишет. Баарын кыдырдык, тетеке күмбөздөргө барып Куран айттырдык. Кудай тамак өткүзөбүз, кел жылына бир жолу келип турбай, жамааттар менен келип жүргөн. Тилөөканасы бар берди. Талас облусунун символу аталган дагы бир өзгөчөлүк бул 40 чоронун жайгашкан айкелдери. Мында ар бир чоронун аты жөндөр жазылып, элге дем күч, кайрат берип турган сыяктуу элестелет. Облустун курамы 4 район, 36 айылдык округ, 90 айыл жана шаар тибиндеги бир кыштак кирет. Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси Талас облусунун Таш Арык айылында жайгашкан. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталгандан тартып эле маданият жаатында бир топ иш-чаралар жүрүп жатат. Анын алкагында эл аралык театр фестивали старт алды. Ага улай эле түрк тилдүү өлкөлөрдүн музей, театр жетекчилеринин катышуусунда кызматташуу тууралуу пикир алышуулар орун алып, эркин аянтчада баарлашты. Анда түрк тилдүү драматургдардын чыгармаларын башка элдерге да тартуулоо жагы каралды. Ошол эле учурда Ош шаарында өтүп жаткан Арт Ордо эл аралык фестивалынын жүрүшүн талкуулашты. Мындан тышкары боордош элдердин маданият өкүлдөрү тажрыйба алмашып турушат. Биздин көп авторлор баягы чет элдерге чыга албай, таанылбай атпайбы, алардыкын биз тааныбай атабыз. Ал театрдын чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Ушул жагынан театрлар бүгүн сүйлөштү, чыгармачылык иш сапарларды уюштуруу, гастролдорду уюштуруу жана ошондой эле ушул авторлордун чыгармаларын бири-биринен коюу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыгат. Алдыда аба ырайы менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.